Соңку малда мектеп окуучулары жаштар арасында дары колдонгон баңгилик тынымсыз кулаш чая баштаганын адистер эскертүүдө. Ата-энелердин айрымдары мектеп окуучулар маңзат ордуна дары-дармекти оңой олтоң эле дарыканалардан сатып алып жатканын айтып, коңгуроо кагууда. Бүгүн мен Нурбек уулу Элмирбек эфирде алып барам. Саламатсыздарбы? Улуттук статистика комитети 2020 жылы өлкөдө маңзатка көз каранды 8,5 миң жаран бар деп эсептеген. Адистер таблеткага көз карандылардын көпчүлүгү Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун мектеп арасында болуп жатканын белгилеген. Сорос Кыргызстан фонду 2019 жылы өлкөдө маңзатка көз карандылардын санын расмий эсептелген статистикадан бир нече эсе жогору болушу мүмкүн деп божомолдогон. Алардын дээрлик 65% 25 жашка чейинки жаштар экенин изилдөөдө белгилешкен. Бүгүн биздин студиябызга адвокат юрист Шердор Абдыкапаров келип отурат. Саламатсызбы? Бүгүнкү биздин маегибиздин эң башында эле ушу өспүрүмдөр арасында күч алган таблеткалар жөнүндө сөз кылсак, ушул таблеткалар негизинен эле жаш өспүрүмдөргө аябагандай терс таасирин тийгизип жатат. Азыр бул Кыргызстандын эле эмес, бүтүндөй дүйнө жүзүнүн мындайча айтканда оорусу десек жаңылышпайбыз. Негизинен айтсаңыз, ушу таблеткаларды ким көзөмөлгө алыш керек? Саламатсызбы, Элмирбек мырза. Биз ушу жаңы элеки баңги зат колдонуу, жаш өспүрүмдөр ушуга наркотикке көп багыт алгандар боюнча биз дагы ушу статистикаларды көрүп негизи көбөйүп атат. Анан негизи ушу жаңы элеки таблеткалар боюнча негизи мындай да, бул наркотикалык зат легкий деп жанагы таблетка, жанагы чөп, гашиш деп ушундай бөлүшөт, а уже сложный деп бул уже героин деп жанагы уже порошковыйлар кетип калат да. Анан негизи жаш өспүрүмдөр негизи бул эң башынан баштаганда бул жанагы клей деп ошо клей менен башташат да. Анан клей менен баштап уже ачыгын айтканда клей уже действие бербей баштаганда уже анан жанагы таблеткаларга өтөт да. Таблетка жанагы колесик деп коебуз. Анан ушу эме бар да бизде колесиктен башка ушундай бир аптекадагы эле мындай эле элдин баарына эле запрещенный эмес эле лирика деген бир дары бар. Бул лирика эпилепсиянын дарысы. Жана эпилепсиядан кулап калган ушундай оорулардын бул дарысы да. Бул мисалы биздин закондо бул лирика деген дары запрещенный препарат эмес. Мындайча айтканда даже эми бул по рецепту врача берилет, бирок буну мындайча айтканда эч ким көзөмөлгө албай буну баары эле сата беришет да. Анан мисалы бул айта кетпедикпи жаңы эле лирика деп. Бул лирика деп мисалы Дубай, башка эмираттарда бул запрещенный препараттарга кирип калат, берки Турция жакта. Бизде запрещенный эмес, ошон үчүн уже булар берки жанагы жаш өспүрүмдөр көбүнчөсү мына жана чөп чегишет, жанагылар уже действие бербей калганда ушундай чоңураак таблеткага өтүп ушулардан кайф алышат да. Негизи эле башына маегибиз башынан болсун, биринчи эле биздин студиябызга өзүнүн аты жөнүн өзгөрткөн Гүлмира аттуу айым кайрылган. Ошо Гүлмира аттуу айымдын азыр видео тасмасын көрүп андан уласак. Албетте, жаштар бул коомдун күзгүсү эмеспи? Адам баласы билбеген азыркы тапта көп кызыктар бар. Биздин редакцияга Гүлмира аттуу айым кайрылган. Ал эки кыздын энеси, улуу кызы 17 жашта. 9-классты аяктап шаардагы кесиптик окуу жайларынын бирине тапшырган. Ошондон тарта кызынын жүрүм туруму өзгөрүп, курамында маңзаты бар дарыларга көз каранды болуп калган. Жүрүм туруму өзгөрүп калган, башкача болуп, кеч келип, түндө келип, укпай, окуусун да таштап салыптыр. Окуусуна да барбай, окуп атам деп коюп, барбай жүрө берген да ошолор менен. Контракттын акчасын, мындай жол кире, тамак ашка деген акчанын баарын ошол дарыга жумшаган экен. Колдоруна алар уже ийнеге, менин кызым өтө элек болчу, ийнегечи. Убагында билип калдым да, сактап калдым десем болот. Тиги кыздарды уже көрдүм, колдору гугала болуп, мындай сайылган, кесилген. Негизинен ушу Гүлмира айым айтып атпайбы, ушу менин кызым ушу таблеткаларга берилип кетип азыркы учурда акыбалы оор депчи. Ушул кыздын азыр акыбалы оор экен, бирок муну ким көзөмөлгө алыш керек, кандай чара колдонуш керек ушундай таблетка колдонуп жаткан жаштарга? Мындай да, эми негизи бул азыр жаштар ошо таблетка колдонгондо байланыштуу бияка эң биринчи мисалы эгер 18ге чыга элек болуп жана школдо окуса, 18ге чыга элек балдарыбызды бул бизде эме деп коебуз да.
иден инспектор по делам несовершеннолетних деп ошол мисалы школадан ошондой уже анткени билине баштайт. Мисалы ачыгын айтканда может балдар арасынан чегип ошентип баштаганда эле школдогулар учетко коюп ошо иден инспектор по делам несовершеннолетних учетко коюп көзөмөлдөп ошолор көзөмөлгө алыш керек. Андан сырткары дагы соцзащита, соцопека деп коебуз. Анан мугалимдер менен чогуу ушундай дискуссия өткөрүп, ушундай план мероприятияларды өткөрүп, ошолор менен беседа кылып, мисалы психолог жалдап, ата энелер менен чогуу бияка биргеликтүү иштеш керек да. Негизи көбүнчөсү айтат да, ушу биз роодуга арыз жазганбыз, бирок роодуга арыз жазсак ушу жеткинчек өспүрүмдөрдү кармабай жатышат, мындайча айтканда мыйзамдуу иш болбой жатат деп айтып атышат да. Буга кандай көз караштасыз? Мындай да, негизи даже бул наркотик бул эме деп коебуз, незаконное изготовление наркотических средств, цели сбыта или без цели сбыта деп коебуз да. Анан бул наркотик деген бул мындайча айтканда өлө тонкий иш да, орусча айтканда бул тонкий иш. Анткени мисалы мындай любой киши чегип алсын, же жаш бала чегип алгандан кийин аны уже чегип бүткөндөн кийин мисалы аны уже наказать невозможно да. Мисалы эгер чегип атып, ошол чегип аткан жеринен кармалса, мисалы 4 граммга жери, мындай кичинекей бир 4 граммга жери кайрылса, ошону мисалы хранение деппи же целью сбыта деп туруп, ошондо жоопкерчиликке тартса болот. Уже чегип алгандан кийин бизде жоопкерчиликке тартканга болбойт. Анткени мисалы бир пример деле айтып койсок, жанагы машина айдап баратканда гаилер мисалы НС деп нетрезвое состояние деп аракты жана үйлөтүп текшерет, экинчисинен зарасынан ошактан зарасын алып текшертип наркотик барбы же жокпу деп, эгер кээ бирөүндө бар болуп чыкканда, мындайча айтканда максимум административное правонарушение деп штраф менен эле кутулуп кетишет да. Ошо женден эле сотко дагы жоопкерчиликке тартылат да. Негизинен жаштар арасында ушу наркотикалык психотроптук дарылар бул көбүнчө онлайн телеграмдан дагы, бул интернет соц тармактарда көп эле сатылып жатат да. Муну негизи ким көзөмөлгө алыш керек, жана ушунун дагы эгер ушундай сатыла берген болсо, мындай жаштарыбыздан айрылып калбайбызбы да? Ушу негизи туура вопрос болду. Анткени азыр баарыбыз эле билгендей эле, ачыгын айтканда эми жашыгында эмне өзүбүздүн даже тааныштарыбыз деле кээ бирде даже айтып мактанып калып атышпайбы, мисалы эс алууга барганда деле биз могу телеграмдан каналдан аласың деп. Карабайсың, азыр телеграм каналды ал мисалы мындай да, ал чет өлкөнүн каналы деп туруп, анын баарын аны биздин өлкө мисалы мону сатпагы деп жапкыла деп туруп эч ким жаба албайт. Ошон үчүн буну токтотуш, мен ойлойм, даже токтотконго деле биздин күчүбүз жетпейт да. Ошондуктан эң биринчиден биз мындай да, бул эмесин, мисалы бул беренесин, наркотик боюнча беренесин мурун деген мындай наказание болчу да. Даже мисалы 4 граммдан өйдө бул в особо крупном размере деп туруп, крупный деп туруп, уже мурун камачу да. Азыр мисалы наркотикти хоть канча неметпесең дагы, мисалы 5 жылдан баштап 10 жылга жери эгер жазала турган болсо, пробационный надзор деп туруп, камактан бошотуп штраф менен чыгып кетип атышат да. Негизи өзүңүз жогоруда айтпаңызбы, лирика дарысы бул ошол баңгилик дарыга кирет депчи. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр биз жогоруда айтылган сөзгө улай лирика дарысына көңүлүбүздү бурабыз. Азыркы алдыда видео тасманы сунуштайбыз. Арактан, арак ичимдиктеринен дарыласак, мурда героинден дарыласак, азыр акыркы убактарда ушул анаша чеккендер көп, аптекада сатылган дарыларды колдонгондор көп, аябай. Өспүрүмдөрдүн арасында да көп ал күндөн күнгө көбөйүп аткан. Курамда баңгилик заты бар. Бул лирика дарысы дозасынан ашык колдонуу менен адам жашоосунан рахат алат. Лирика дарысынан улам адам баласы өзүнө терс таасирин тийгизүү мүмкүн. Эң коркунучтуусу бул өзүн өзү өлтүрүү жана ар кандай жаман ойлорго баруусу. Бул таблеткаларды ашыкча колдонсо ага көз карандуу болуп калабы деген суроого бүгүн жооп табабыз. Албетте, жообу ачык эле. Адам баласы өзгөчө жашы жете элек өспүрүмдөр бул дарыны колдонуу менен андан арылуу кыйынга турат. Ал учурда дарыгерлердин көрсөтмөсү аркылуу гана иш кылууңуз керек. Биринчи колдонуп аткан убакта баягы эмне үчүн колдонушат жана антип аны ичкенден кийин өзүнүн дозасынан ашык ичип алган убакта же башка жол менен колдонгон убакта бул мээге сиңет дагы, анан буларга бир башка дүйнөгө түшүп калгандай акыбалды алып келишет. Өздөрү бир эйфория болуп, бир кызыгып, жан дүйнөсү тынчалып, кээ бирлери болсо жанагындай галлюцинация ар кандай нерселерди көрүшөт да. Анан ошон үчүн колдонушат.
анан акырында отуруп дозаны көбөйтүп отуруп же ар бир организм деген индивидуальный болот да, ар бир кишиники балким туура эмес дозада колдонуп алса, анда албетте ал өлүмгө чейин алып келет. Ал эмес эмеге комага түшүп калышат, андай учурлар көп эле. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына жогоруда өзүңүздөр видео тасманы көрдүңүздөр. Шебер мырза, айтсаңыз, ушу лирика дарысы курамында баңгилик заты бар дары деп эсептелип жатпайбы? Анан биздин департамент ушуга кандай көзөмөл кылыш керек эле? Ушу курамында баңгилик дарысы барын ушу жаш балдарга сатып атканы бул мыйзам бузуу эмеспи деген суроо сизге? Негизи бул лирика боюнча айта кетсек, биз ойлойбуз да, буну биз мындай токтотушубуз керек да. Биринчиден, мисалы, бул лирика дарысын негизи биз ар кимге эле сата бербестен, мисалы, любой адам ооруганда жана эпилепсия менен ооруганда ооруканада учетко турат да. Ошо учетко турган адамдарга гана, только өзүнө же бир жакын адамдарына только по рецепту врача деп ошолор аркылуу эле сатыш керек да. Мисалы, биздики азыр мындайча айтканда барып туруп, бир аптекага барып туруп лирика дарысын ооруп эле бир ооруп атат же срочно деп туруп, негизи бул дарыны көбүнчөсүн кечинде алышат деп мен да тааныш аптека дары саткандардан угуп калабыз. Анткени буларды кечинде барып туруп алышат экен, мына бирөө туугандарым катуу болуп атып, мынтип ооруп атат деп туруп эле, ошентип эле ар кимге сата бериш керек, сата беришет да. Ошон үчүн бунун бир эң токтотуш бир амалы только жана именно учетто турган ооруган адамдарга гана сатышыбыз керек. Негизинен ушу Кыргызстанда ушу баңгилик өсүп жатканын азыр улуттук статистикада өзү тастап берип атат да. Сорос Кыргызстан фонду болсо айтып атат, ушу баңгилик бул 65%га чейин өскөн депчи Кыргызстандачы. Өзүңүз айтсаңыз, негизи жаш балдар ушу баңгиликке ушундай жол менен барып жатса, анан кийинки тагдырыбыз кандай болот? Жана ошондой эле ушу баңгиликтин алдын алуу боюнча сиз өзүңүз да көп юрист катары, как адвокат катары көп иштерди кылсаңыз керек ушу боюнча. Ошо кандай иштерди алып бардыңыз, ошо боюнча айтсаңыз. Биз как раз мына иштерибизди өзүбүз ала келгенбиз. Окуя боюнча негизи айта кетсек, негизи бул азыркы сиз туура айтып атасыз. Негизи бул чоң адамдар эмес, азыркы ушу баңгизатка, ушу таблеткага дейбизби, ушу баарына негизи жаштар көп кызыгышат да. Анткени эмнеге биз алдын алуу боюнча айта кетсек, бул алдын алуу мындай да. Биринчи биз укук коргоо адамдын өзүнөн, анан экинчиси укук коргоо органдарынан карашыбыз керек да. Анткени мындай, любой укук коргоо органдары, мисалы, буларда деле жанагы оперативниктер иштейт, өзлөрүнүн мындайча айтканда агенттери бар. Булар наркотиктер менен иштеп атканда мындай кылышат да. Көбүнчөсү кармап келишет. Кармап келгенде ачыгын айтканда, мына көрүп эле жүрөбүз, мен практикада айтып атам, мына могу иштеримди атайын, сиздерге баарын ала келип атам да, мына практикада баарын айтып берип атам. Мындай да, келишет, кармашат, бирөөлөрдү мисалы информатор аркылуу бирөөлөрдү кармашат. Кармап келгенден кийин мындай кылышат да, жеке тинтүү деп коебуз, личный обыск. Анан контрольный закуп деп коебуз. Мисалы, контрольный закуп буларды мындап кармашат да, сатып берип атып же сатып алып атып ушинтип кармашканда, анан булар деген көбүнчөсүн ачыгын айтканда эми баарыбызга эле белгилүү акчага иштешет да. Давай кармап келишет, акча бербесе, мисалы кечке кармашат, анан акчасы болбой калганда ишти жаап өткөрүп ишет да. Анан мындай, негизи ушу тинтүү болуп атканда, тинтүү личный обыск кылып атканда, жанагы өспүрүмдөрдү же любой адамды кармап келгенде, жанагы бул специальное действие деп коебуз. Буларды только соттун чечими гана анан иш жүргүзүлөт да. Булар соттун чечимисиз мындайча айтканда мыйзамды тебелешип, лишь бы акчага эле иштеп алалы деп туруп, бирөөлөрдү кармап келет. Алардан кичине акча мынча кармайт да, алат дагы, кой бербей атышпайбы. Анан тийлер ойлойт да, бул эмеге наркотикке көрсө кичине эле акча турбай, сүйлөшүп же тааныш менен чыгып кетсе болот турбайбы деп туруп, анан кайра ошону кайталай беришет да. Эгер мисалы жанагы опер кызматкерлери, мисалы совместно тергөөчүлөр менен жанагы иштин баарын, специальный мероприятияларды жанагыны через сот аркылуу алышат деп атпайбы, санкциянын баарын. Ошолордун баарын через сот аркылуу өткөндө, уже соттун иш сотко аркылуу, прокуратура аркылуу баары в курсе болуп, мындайча айтканда иш до конца кетет деген сөз да. Анан ошондо бул үчүн, мисалы, бул айтам, наркотикке мурун деген буга мындай катуу наказание болчу да. Мындайча айтканда уже 4 граммдан, мындайча айтканда азыр 4 граммды түшүнбөсө, ушул мынчадан өйдө болгондо уже баары кесилесиң деген, аяка штраф жок, только кесилесиң деген эле сөз болчу да. Азыр 4 граммдан өйдө крупный размер менен уже
сата бер же чеге бер чөнтөгүн таап алса деле мындайча айтканда пробационный надзор деп коебуз. Штраф менен же штрафы жок деле эртең мындайча орусча айтканда условка менен чыгып кете берсе болот. Кадимкидей эле көрүнүш болуп калган. Негизи ушу сиз өзүңүз айтып атпайсызбы, мыйзам бузуулары болгон депчи, өзүңүздүн практикаңызда да болуптур да бул нерсечи. Азыркы учурда МВД ушуга мындай басым жасап реакция кылып атабы? Өзүңүздүн көз карашыңызды айтсаңыз. Мындай да, МВД эмес, даже мен прокуратураны ала кетсек, мисалы могу даже жана тергөөчүлөрчү кээ бир иштерди момундай алып келет да, алып келди, кармады, соттун эч нерсе кагазы жок, айтып атпаймынбы, бул специальный действияга обязательно соттун кагазы болуш керек, соттун постановлениясы болуш керек, токтому. Ансыз эч нерсе кылбай эле жөн эле алып келет, акча үмүт өтүп, давайте акча менен берсең кой беребиз, бербесең кой бербейбиз дегенде уже байкуш акчасы жок болуп калганда, эптеп, может, кээ бир даже мен мына случайларды болот, кээ бир чөнтөгүнө салып койгон случайлар болот. Чөнтөгүнө салып койгон случайларды көрөбүз. Анан ошол кезде эптеп бирдеме кылат тергөөчү, даже мисалы МВД өкүлдөрү эмес, даже прокуратурага барат, прокуратурада мындайча айтканда мыйзам боюнча 7 күн жатат. Бул туура тергедиби тергөө же туура эмес тергедиби деп, анан прокурор карайт да, иши карабай туруптур эле, туура тергептир деп сотко жибересиң. Анан сотко жиберишет. Соттон айтасың, урматтуу сот, мына моякта мындай нарушение болуп атат. Даже мыйзамды одоно бузуп, могу сиздин соттун эч нерсеси жок эле, бүт мындайча айтканда соттун полномочиясын тергөөчү алып алып эле, эптеп бирдеме кылып эле сотко жибериптир. Кайра надо следование жибериңиз, кайра тергелсин, же могуну жокко чыгарыңыз десең айтпай, прокурор мындайча айтканда келет, процесске келет, мындай иштер да калбайт. Бир-эки барак менен эле отурат, даже телефон чукулап отурат да айтат. Урматтуу сот, бул туура мындай кылмаптыр, туура кылмаптыр, мынтиптир, даже сурасаң, даже кагазында мисалы айыптоо актысы жок, эч нерсеси жок. Ошол менен эле сотторубуз деле мындайча айтканда, жанагы эгер сот мисалы иш сотко жетип атат да, эгер ал прокурор кайра доской кетсе, же кайра акталып кетсе, биякта айтканда прокурор дагы ошо тергөөчүлөр да бияка жооптуу болушат да. Ошон үчүн лишь өздөрүнүн мындайча айтканда бир жерин сакташ үчүн соттор дагы баары эле бул күнөөлүү экен деп туруп ишти карабай эле мындайча айтканда баарын тергөөдөн кандай айыптоо келсе ошону эле колдоп эле до конца камай беришет да ушундай. Негизи ушу баңгилик боюнча айтсак, бул жаш балдарды ушу таблеткалардан биринчи башталып атпайбы? Таблеткалардан башталып, анан өөрчүп кетип, кайра баңгилик өтүп атышат, анан жанагындай наркотикалык заттарды уже колдоно башташат да булар. Негизинен бул биздин студияга кайрылган Гүлмира айым айтып атат да, өзүнүн кызы ушу уюшкан балдардын мындай эмесине кирип, кругуна кирип кетип, ошондон улам болуп кеткен депчи. Анан сиздин мындай бирок чындап эле МВДны айыптоодон алыспыз. Сиз ушу ички иштер министрлигине айта албайсызбы, ошолор балким өздөрү уюштуруп, жаштарды балким баңгиликке тартып атат деп? Негизи биз ушу МВД тарапка дагы, мисалы шаардык УВДга да баарына эле ушундай кайрылганбыз, бардык жеңге эле кайрылганбыз, бирок ачыгын айтканда эч ким укпайт да. Анан как раз могу силердин чакырып ушу как раз ушу маал менен да колдонуп айта кетсек, негизи биринчи ошо жанагы өздөрүнүн тергөөчүлөрдөн, ушу опер кызматкерлеринен баштап ошолорду бир контролго алып, мисалы именно мындай да, ушу мен ойлойт элем, ушу именно жанагы подставной менен иштеп аткан опер кызматкерлери ошо эгер ушундай мыйзамсыз иштер болсо ошолорду жоопко тартылса, булар дагы кийин кайталанбайт деген сабак алышмак да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин студияда юрист, адвокат Шердор Абдыкапаров конугубуз болду. Биринчиден сизге чоң рахмат, ушундай студияга келип өзүңүздүн маегиңизди ачыктап бергениңиз үчүн. Сиздер менен дагы кийинки эфирден көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.